Салам, урматтуу телекөрүүчүм. Сиз дыйканчылык кылып эмгектенип келесиз. Жаздын келиши менен сапаттуу дан үрөндөрүн табуу сизге бир топ түйшүк чарадат. Бүгүнкү күндө Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин алдында атайын жашылча өсүмдүктөрүнүн дандарын өндүрүү же болбосо үрөндөрүн өндүрүү боюнча атайын илимий борбор ачылып, ушул окуу жайда билим алып келе жаткан студенттер бир учурда теориялык билим менен катар эле практикалык атайын ушундай жаңы заманбап технологиянын аркасында өзүнүн келечек кесибине карай багыт алат. Сиздерге кенен тааныштырабыз. Мындай окутуу борбору эмес, бул жерде мындай айткандай илимий практикалык борбор. Анткени бул жерде студенттер дагы, ишкерлер дагы ушул заводду жакшынакай иштетип колдонсо болот. Эң негизги биздин максатыбыз бул Кыргызстанды сапаттуу үрөн менен, бул бакча жана жер жемиш менен үрөн менен камсыз кылуу. Бул заводду иштетип, мына бул жерде азыр 9 теплица бар. Ошо 9 теплицаны жакшынакай үрөн өндүрүп, бул жерден анан кийин завод аркылуу анын баягы сапатсыз үрөнүн жокко чыгарып, жаган 100% сапаттуу үрөн чыгып, анан дыйканга берсек, дыйкан ушул үрөндү сепсе, ушул 100% анын өнүш керек. 100%. Анткени бизде эмне болуп атат? Биздин бүгүнкү күндө Кыргызстанда дыйкандар сертификаты жок жана мындай заводдон өтпөгөн үрөндөрдү алып, анан мисалы 100 данды сепсе, 100 дандын 50% эле өнүп атат да. Мына ушу менен түшүмү дагы жок, сапаты дагы жок да. Ошон үчүн бул заводдон чыккан сертификаты бар завод бар үрөнү алса, 100 үрөн сепсе дагы 100 үрөн өнүш керек дагы. Ошол 100 үрөндөн чыкса 100 центнер чыгат деген биз ойдобуз да. Окуу жайдын базасында ишке берилген илимий борбордун курулушу 2024-жылдын 5-февралда пайдаланууга капсула салуу менен башталган. Борбордун аянты 8 гектарда түзүп, офистик, кампа, селекциялык жайларды, ошондой эле 9 күнөскананы, студенттер үчүн кабинеттер, жатакананы камтыйт. Келечекте жашылча өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн өндүрүү боюнча өлкөбүздөгү импортко көз карандылык маселелерин чечүүгө жардам берет. Бардык шарттар үчүн 4 миллионго жакын акш доллары жумшалган. 쌀뿐만 아니라 다양한 채소에 대한 종자가 생산이 되고 그게 농가에 보급하기 위해서 시스템이 잘 돼 있습니다. Жогоруда сиздерди заманбап техникалар менен тааныштырып чыктык. Биздеги негизги базалык багыт үрөндөрдү этап-этаптары менен тазалоого көңүл бурат. Анткени жакшы тазаланып, иргелип чыккан үрөндү пайдалануу кадыресе түшүмдүүлүктү арттырып, дыйкандын дагы эмгеги акталат. Ал үчүн дайыма атайын изилдөөчү лабораториядан өтүп туруусу кажет. Бүгүнкү күндө айыл чарбасына ылайыкташтырылган мындай системалар дүйнө жүзү боюнча кеңири таралган. Аны менен катар эле Кореяда жашылча өсүмдүктөргө химиялык колдонмолорду колдонууну азайтып, анын ордуна табигый таза жер семирткичтерди колдонууга өткөн. Себеп дыйкан өзүнүн бизнесин гана ойлонбостон, элдин саламаттыгын да биринчи орунга коюш керек деп айткым келет. 그래가지고 약을 안 치고 이렇게 재배할 수 있는 그런 게 농업이 한국에서는 많이 보편화되어 있습니다. Айгерим Канатбекова агрономия жана токой чарба факультетинде окуйт. Келечектеги кесибине карай көрүлгөн мындай камылгаларды көрүп кубанып турат. Центрдин ачылышы менен бизге аябай чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Дагы да болсо тереңирээк окуп, тереңирээк билимибизди тереңдеткенге. Бул жакта студенттер өзүнүн практикасын жүргүзөт. Теория жүзүндө эле окубастан практикада көрүп, өз колдору менен кармап, кайсыл сорту кандай чыгарыш керек, үрөндү тазалоо боюнча, анан кээ бир өсүмдүктөрдүн пияздын сыртын тазалоо боюнча атайын кандай десем аппараттар бар экен. Жана ошол чоң жардамын тийгизет деген үмүттөмүн. Буюрса студенттер дагы иштеп көрүшөт. Аталган окуу жайдын алдында түптөлгөн илимий борбордун ишин өзүңүздөр баамдап тургандай эле, ушул айыл чарба иштерин өнүктүрүүгө атайын бүгүнкү күндө дандын сапатын ушул жактагы лабораториядан толугу менен анализдеп, анан кийин дыйкандарга атайын сапаттуу бага өрөөндөрдү чыгарат деген ишеничтебиз. Жашылча жемиштердин үрөнү Кыргызстанга кээде 85%ке чейин импорт менен келет. Биз эгерде тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу үчүн сөзсүз түрдө үрөнчүлүктү колго алыш керек. Экинчиси, Кыргызстанда
ушул үрөнчүлүк боюнча селекция менен иштеген эл аралык деңгээлдеги окумуштуулар аз. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, 9 теплица курулду. 1,5 жылдын ичинде Кореянын эң күчтүү үрөн боюнча иштеген фирмалары келип, кыргызстандык ушул селекциялар менен иштешип, Кыргызстанга биринчи мезгилде 4 мисалы үчүн бадыраңдын, помидордун, пияздын жана калемпирдин уруктары менен ушу камсыз кылуу боюнча иштер жүргүзүлөт. 3,9 миллион доллар бул жерге салынган. Андан сырткары мына көрүп атасыздар, бул өзү жалпы аянты 8 гектар. 8 гектардын 4 гектарына мына бул жерде негизги завод, бул жерде кампасы, мына андан сырткары студенттер окуй турган, студенттер жашай турган, тамак иче турган жеринен бери салынды. Андан сырткары 9 күнөскана, 4 гектарга тамчылатуу сугаруу менен ошол мен айтып кеткен жашылча жемиштин ошо азыр өстүрүп, буюрса биринчи жолу үрөнүн алабыз. Бүгүнкү күндө илимий борбордун алдындагы 9 көнөсканада жашылча өсүмдүктөр өстүрүлүп, түшүмдүүлүгүн жана сапатын аныктоо үчүн алгачкы сыноо жүргүзүлүп жатат. Ошол биз эң негизгиси бадыраң, помидор, анан перецтердин уруктарын өндүрүп баштадык. Азыр мына 9 теплицанын ичинде ар кайсы Кореянын жана башка элдердин үрөндөрүн алып келип, сортторун алып келип, отургузуп эксперименттерибизди баштадык. Биздин максат жөн эле сорт алуу эмес, биз бул борбордо гибриддик үрөндөрдү алабыз, F1 үрөндөрүн алабыз. Бул дүйнө жүзүндө практика, бардык дүйнө жүзүндө ушундай практика ишке ашкан. Гибридтер гана бизге жакшы, сапаттуу түшүм берет да. Долбоордун алкагында биз ошо азыр окумуштууларды жана кызматкерлерди окутуп даярдап атабыз. Жана ошол эле кезде ошо теплицалардын ичинде өзүнүн эксперименттерди жүргүзүп атабыз. 27-жылдан баштап толук кандуу буюрса фермерлерге үрөндөрдү тарата баштайбыз. Келишим түзүп. Анан айта кетчү нерсе, келип импорттолгон үрөндөргө караганда баасы дээрлик арзан болот. Абдыбек Асаналиев аталган окуу жайда эмгектенет өнөктөштөр тарабынан көмөк катарында курулган илимий жайдын ачылып жатканын көрүп сүйүнүп турат. Себеп Кыргызстандын үрөнчүлүк чарбасы жандана баштайт деген ишеним жаралганын айтат. Үрөнчүлүктүн чынжыры талаадан башталат да. Мыкты селекционерлер, мыкты сорттор түзүш керек. Алар мыкты үрөнүн өстүрүп, анан талаага өстүрүп, ошол үрөндү өстүрүп туруп, анан алып келип, анан тазалоо керек да. Анан тазалагандан кийин анан фермерге барса, фермердин түшүмдүүлүгү жогорулайт деген да. Анан жүгөрүнүн, беденин, эспарцеттин уруктарын Кыргызстан өзү өндүрүп, өзүнүн мыкты сорттору бар. Чет өлкөлүк сорттон калбаган мыкты сорттору бар. Ал эми жашылча өсүмдүктөрү боюнча Кыргызстан 90%ке көз каранды болуп калган. Голландиядан, Франциядан, Италиядан, Япониядан, Турциядан кайсы гана өлкөдөн келбейт бизге. Эми ошону жашылча өсүмдүктөрдүн үрөнүн өстүрүп, анан фермерге жеткизип берсе, ал арзаныраак дагы болот, анан ишеничтүү дагы болот да. Аталган окуу жайдын алдында ачылган илимий борбордун негизинде дан өсүмдүктөрүнүн же болбосо жашылча өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн багы сапатын жакшыртууга эң алгач ушул күнөсканаларда жашылча өсүмдүктөрүн өстүрүп, алардын сапатын бүгүнкү күндө анализдейт экен. Бир гана лаборатория эмес, бир жагынан теориялык билим алып, экинчи жагынан нагыз багы дыйкан чарбалардын ишин толук анализдеп, аларды өстүрүп, бардыгын байкоо жүргүзөт экен. Азыркы учурда бул сиздер көрүп аткан калемпирлер, булардын сорту негизи башы эгилгенде таптаза бойдон келген, эң башында гибрид бойдон келип туруп эгилген. Анан сиздерге дагы бир өзгөчө нерсе айтсам, бул жерде калемпирдин өсүп атканына Корея, сиздер мисалы азыркы ачылган техникалар, бизге келген жабдыктардан билсек болот. Корея биздин туугандар дейбизби, же өнөктөштөрбү, ошолордон атайын дарылар алып келип ошо калемпирлерге жумшаганбыз. Азыркы учурда көрсөңүздөр болот, биздин калемпирлер кандай бизге масса, кандай бизге берип жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Мисалы сизге мына көрсөтсөм, азыркы учурда мисалы үйдө эккен дыйкандар бар, ар бир жерде мисалы Кыргызстанда 7 дубанында эккен, калемпир эккен эмелер бар. Мисалы үйдө мондай сиздер түшүм ала албайсыздар, карасаңыздар. Биздин үч козда, үч учёный хозяйствода мондай калемпирлерди азыркы учурда алып сатабыз. Сапаты жагынан өтө жогорку деңгээлде деп сиздерге 100% кепилдик менен айта алам. Сонун.